чачы капкара, кийимдер апапа, эч кимибиз тааныбайбыз деп. Анан ошол жерде баягы адам келет дагы пайгамбарыбыздан 3 нерсени сурайт. 3 нерсени сурайт. Биринчиси ислам деген эмне дейт, пайгамбарыбыз ага жооп берет. Экинчиси иман деген эмне дейт, ага да жооп берет. Үчүнчүсү ихсан деген эмне дегенде, ихсан деген сен жараткан Аллах Тааланы көрүп турбасаң дагы, Кудай көрбөсөң дагы, бирок Кудай Таала мени көрүп турат, билип турат деп Кудайга элчиге кулчулук кылуу бул ихсан деген. Демек, ислам окуучулары, ислам алым уламалары жалпысынан үчүнчү исламда ушул жерде 3 нерсени сурагандыгы жана ошонун бирөөсү ушул ихсан экендиги, ихсандан максат тасаввуф экендигин баяндайт. Демек, тасаввуф деген эмне десе, тасаввуфтун Куранда тиги алымдардын айтуусунча 1000ден ашык 2000ге жакын аныктамасы бар экен. Ошонун бирөөсү тасаввуф эмне десе, Куран сүннөттү карманып жашоо дейт. Дагы бирөөнүн келип тасаввуф деген эмне десе, бул адеп ахлак дейт экен. Ошого окшогон аалымдардын бардыгы. Бирөөлөр тасаввуф деген эмнеси, тасаввуф луббул ислам деген да. Исламдын бул данеги, баягы өрүктүн ичинде, жаңгактын ичинде данеги кандай таттуу болсо, бул тасаввуф исламдын негизи. Кээ бир аалымдар айтат, бул тасаввуф деген исламдын руху. Анан эми бүгүн ошону уланып атат, бул көптөн бери 1 жылдан бери келаткан сабак негизинен убудият туурасында. Өзү ибадат афдалбы же убудият афдалбы деген маселе бар экен да, муусулмандар. Ибадат деген бул жараткан Аллах Таалага Алланын буйругун аткарып ибадат кылуу, Аллахтын буйругун аткарып Кудайга кулчулук кылуу бул ибадат болот экен. Ал эми убудият деген эмне десе, убудият деген адам көкүрөгүндө басса турса дагы эч качан ажырабаган Алла Таала менин Кудайым, менин жаратуучум, мен анын кулумун, мен ошого гана, ошол затка гана татыктуу кулчулук кылууга татыктуу, мен ошол затка гана кулчулук кылам деген жүрөктөгү 1 мүнөт дагы 1 секунд дагы ажырабаган жүрөктөгү Кудайдын ички жүрөгүнүн түпкүрүндө Кудайдын жаратуучулугун, Кудайдын ибадатка татыктуу экендигин кабыл кылат экенсиң, мына ошол убудият. Ошон үчүн аалымдарда ушундай нерсе бар экен, ибадат улуктурабы же убудият улуктурабы десе, ибадатка караганда убудият улуктурат дейт. Неге дегенде, ибадат кээ бир учурларда аткарбай койсо уруксат берет. Мисалы, ажылык 5 убакыт намаз парз. Мисалы үчүн ажылык парз, бирок бул ибадат болуп эсептелет. Бирок кээ бир учурда ибадат ташталат. Качан десе, ажылыкка барып келгенге кудуретиң жетпесе, ажылыкты кылган сага парз эмес. Орозо тутканга кудуретиң жетпесе, сен орозо тутуп сага парз эмес. Мисалы үчүн ден соолугуңа аны эметпесе, сен ага фидия беришиң мүмкүн. Же болбосо, ушул сыяктуу шарият өкүмдөрү кээде ибадат маселелери кээ бир учурда сага уруксат берилет. Мисалы үчүн, сен сапарда жүрсөң, сага намазды 2 рекет касыр окуш керек болот. Же болбосо сапарда жүрсөң, орозону оозуңду ачып алсаң, шариятыбызда мубах деп оозду ачууга уруксат берет. Демек, ибадат кээ бир учурларда ташталат. А бирок убудият эч качан ташталбайт. Убудият дегенде Алла менин жаратуучум, мен жараткан Аллах Тааланын кулумун деген көкүрөк эч качан адамдан ажырабаш керек. Hazreti Ammar ibn Yasir radıyallahu anh'un janаты атасы менен апасын алып келип туруп, баягы көз алдында өлтүргөндөн кийин Hazreti Ammar ibn Yasir radıyallahu anhu ошол жерден баягы пайгамбарды тилдейсиң деген динди жок деп айтасың, ушу жаман сөздү тилине алган да. Жаман сөздү тилине алган. Кийин аны бошотуп беришкен. Бошотуп бергенден кийин пайгамбар алейхиссалату вассаламга Hazreti Ammar ibn Yasir ыйлап келген да. Не болду десе, ушундай болду. Мен ушу тилиме ушундай бир жаман сөздү алдым дегенде пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтканда, "Ин аду фау", алар кайтса, сен дагы кайт деген. Ошондуктан илламан шараха qalbahu illamан illamан укриха ва qalbuhu mutma'innun bil iman деп Куранда аят келет. Демек, шариятыбызда бирөө экинчи бир адамды зулумдук кылып, Кудай жок деп айт, же динден кайт деп айта турган болсо, колу башын чаап салар анык болсо, же набыт кылып өлтүрүп саларына көзү жетип турса, ошол учурда шариятыбызда тилдин учу менен гана, жанын сактап калыш үчүн тилдин учу менен гана аларды баягы эметип, алар айткан талапты аткарып берсе болот дейт да. Бирок жүрөгү менен айтпасын. Мисалы үчүн бирөө келди дагы сени келип туруп диниңден кайт деп мажбурлап атат.
Диніңден қайт деп мажбурлап атканда, эгерде ошолор кыйнап, баягы кыйынчылык болуп кеткенде, кыйналып кетип, мына сага деп туруп, жүрөгүңдөн түкпүрүнөн дагы мен Кудайга ишенбейм деп, динге ишенбейм деп, наузу билля, Кудай сактасын, ушундай сөз чыгып кетсе, анда уже сен исламдан чыгып кеттиң, кайра шахадат келмесин айтып, исламга киришкен болот. Эми эгерде сен ошондой бирөө мажбурлап аткан болсо, демек сен тилдин учу менен гана алар айткан талапты аткардың дагы, бирок жүрөгүңдүн түпкүрүндө толук ыйман менен Аллах менин Кудайым, мен Аллахтын кулумун деген ыйманды бекем кармап туруп айтса, эч кандай таасир бербейт да. Ошондуктан бул ибадат улуктурабы же убудият улуктурабы дегенде, албетте ибадат бул Аллах Таала парз кылган амалдар, ибадат кылууга Аллах Таала баарыбызга тауфик берсин, бирок убудият жогору турат. Убудият дегенде ушул жараткан Аллахтын бешениңе кандай күн буйруду, ошол нерсеге ыраазы болуу. Кээде биз адамдар ушундай экенбиз да, мынагул жерде мынагул китепти жазган алым, чоң алым болгон, өзү чоң кутуп, заманынын кутубу, өзү Шафии мазхабтагы чоң алымдардан болгон экен. Ошол адам айтат да, бул убудиятта фи баяни адабил убудияти алал итлaq. Баягы Кудайга кулчулук кылып, мен Кудайдын кулумун деп, ар бир биз Кудайдын кулубуз дейбиз да, ар бир мен Кудайдын кулумун деген адам ошол Кудайга өзүнүн кулчулугун изхар кылып, өзүнүн кул экендигин, Кудайдын кулу экендигин, Кудайдын пендеси экендигин көрсөтүүдө өзүнүн адептери бар. Кээде биз мисалы үчүн мындай да, кээде биз Алланын кулубуз дейбиз дагы, бирок намазды окуйбуз, орозобузду кармайбыз да, бирок кээ бир Кудайга кулчулук кылуу маселесине келгенде кээде адепти таштап кетип кетебиз. Кулчулук кылуудагы адеп ахлактар бар экен. Ошонун биринчиси адамулуку ма шейин минал мавахиб дейт. Бул дегендин мааниси Алла Таала бирөөгө бир жакшылыкты берип койсо, буга эмнеге берди, мага эмнеге берди деп баягы ошондой бир көз карашта болуунун өзү бул адамдын Кудайга болгон кулчулугунун тунук экендигине, таза экендигине, ыклас менен экендигине кайсы бир деңгээлде нуксан жеткирет экен. Ошондуктан Куранда да Алла Таала айтат: "Ва татаманну ма фаддалаллаху биhi бa'дукум ала бa'д." Алла Таала бириңерге кээ бир өзгөчөлүктөрдү берип койгон, бирөөгө берген өзгөчөлүктү экинчиңер силер арзуу кылбагыла. Ошондуктан биз Кудай Таала бешенебизге кандай күн жазды, кандай тагдыр жазды, ошого толугу менен ыраазы болуп, эгерде Алла Таала бөлөк бирөөгө бир жакшылык, сенден артыгыраак бир жакшылык берип койгон болчу, аны биз эмне кылбашыбыз керек? Ага бир жүрөктөн бир протест кылып, жүрөктөн бир каршылык көрсөтпөш керек. Бул биздин Кудайга кулчулук кылуудагы, биздин баягы Кудайдын кулу катары, Кудайдын пендеси катары биздин мойнубуздагы милдетибиз болуп эсептелет экен. Алла Таала Куранда олиялар үчүн дейт. Олиялар үчүн эң оор, эң амал кылыш оор болгон аят ушул аят болгон. Ва ауфу бил уқуд. Майда сүрөсүнүн 1-аяты. Же болбосо ушул аятта мындай деп айтат экен да. Ауфу бил уқуд дегенде Кудайга берген уадаңарды өтөңөр. Чыныгы аулияларга дейт, ушул аятка амал кылуу өтө татаал болгон, оор болгон дейт. Анткени Кудайга берген уаданы өтөш ушунчалык оор. Анткени биз мусулман катары Кудайдын жараткан Аллах Тааланын талаптарын аткаруу, берилген уадаларды аткаруу бул оор экендигин алар жон тери менен сезген дагы аулия-уллохтор ушул маселеге келгенде олия заттар өтө бир баягы кыйналыш экен да. Fa innaha ayatun akhrajatil abida an ubudiyatihim lillahi ta'ala. Анткени бул аят дейт, бул аят. Кандай десе бул аят ушундай пенделерди Аллах Тааланын кулчулугунан чыгарып жибергендей болот дейт да. Демек, пенде Алла Таалага кулчулук кылганда эч бир нерсеге эсептешпестен Кудай Таалага мындай экен да. Кээде биз: "Эй Алла, мындай кылсаң, намаз окуп алып туруп, эй Алла мага мындай бер. Эй Алла мага", кээде биз ушинтебиз го, намаз окуп алып, "Эй Алла мага мындай бер. Эй Алла мага", как будто Алла Таала менен соодалашкандай да. Негизи чыныгы Кудайга тооккел кылган адам Алланын бергенине ыраазы болуш керек дейт. Сурабаш керек.
Демек сен сурап атасың, Кудай берген нерсеге кайсы бир деңгээлде ичиңде ошол нерсеге ичиң бышпай атат. Нааразылык болуп атат дейт да. Ошондуктан аулияларга ушул аятты түшүнүп, ушул аяттын маани маңызын эметүүдө өтө бир алар баягы оорчулукту жараткан дейт да. Анткени алар баягы биз Кудайга болгон кулчу, ошондуктан биз Кудайга сыйынуудачы, урматтуу мусулмандар. Биз Кудайга кулчулук кылууда хуббу затини максат кылышыбыз керек. Хуббу зати деген нерсе эмне десе, Аллахтын Кудай болгондугу үчүн, Кудайдын ыраазылыгы үчүн гана кылышыбыз керек дейт да. Ла ли илля дейт. Башка бир себеп болбош керек. Бейиш үчүн Кудайга кулчулук кылба. Тозоктон корккон үчүн Кудайга кулчулук кылба. Же жашоом жакшы болсун деп намаз окуба. Соодам жакшы болсун деп намаз окуба. Же тигиним мындай болсун деп неме кылба. Ибадатты Алла Таала менен эсептешпе дейт да. Ибадатты тетиринче ошол Алланын ыраазылыгы үчүн эмне болсо дагы. Ошон үчүн чоң-чоң аулиялардын бардыгы жанагындай нерсени айтып келишкен экен да. Эй Алла, мени мага бейишиң деле зарыл эмес, мага тозогуң деле зарыл эмес, мага сен керексиң. Сенин ыраазылыгың керек депчи. Ошондуктан бул аулиялардын жолу ушундай жол экен. Бул хуббу зати, чыныгы жараткан Аллах Тааланы сүйүүгө үйрөтөт жана ошого тарбиялайт. Чыныгы мусулмандар чындап ушул нерсеге биз даяр болушубуз керек эле. Бирок кайсы бир деңгээлде адам баласы ушундай экенбиз, өмүр ушундай экен, өтө берет экен. Бирок ар ким өзүнүн кылган мээнетине жараша, кылган курбанчылыгына жараша алар соогун ала берет экен да. Бул аалымдар ушундай кылган дейт. Аалымдар бир ооздон иттифак кылган дейт. Бул адамдардын көкүрөгүндөгү жасалган күнөөлөр өзүнчө тообого муктаж дейт. Мисалы үчүн адам кээде көкүрөгүндө бир күнөө жасайт. Бул кадимки бирөө арак ичип коюп тообо кылса, же бирөө намазын таштап коюп бүгүн кайра тообо кылса, же бирөө зына кылып коюп тообо кылса, кудум ошондой кылып тообо кылгандай эле адам көкүрөктө бир күнөө кылган болчу болсо, ошол күнөөгө дагы отдельный өзүнчө бир тообо кылыш керек дейт. Мисалы жана бизде фазаил амалдарда айтылып жүрөт эмес, мен көп айтам да бул нерсени. Фазаил амалдарда айтылат да, баягы эгерде бир сооп ишти ниет кылсаң 10 сооп берилет экен, анан бир күнөө ишти кылам десең, күнөө жазылбай турат, анан күнөөдөн кайтсаң бир сооп жазылат деген сыяктуу нерселер бар да. Бунун бардыгы жөн эле фазаил амал да. Бирок чын-чынына келгенде акыйда жааты менен ошол сооп берилбейби деген жааттан карай турган болсо, көкүрөктөгү кылган ниетиңе дагы күнөө жазылат. Эгерде сен жанагындай болуп, көп убакыттан бери бир арам ишти пландап алып, ошону аткарам деп жүрсөң. Көп убакыттан бери көкүрөгүңдө план бар, жүрөгүңдө өзүң эле билесиң, башка эч ким билбейт, бирок ошол арам ишти аткарам деп жүрөсүң. Мисалы, арак чемнеп жүрөсүң, уурданып жүрөсүң, бирок момент келбей атат. Балаңан коркосуң, уяласың, аялыңан уяласың, неберелериңен уяласың, тегерек-чекенден уяласың. Кече эле бул таксир болуп намаз окуп жүрдү эле бүгүн кайра 100 грамм ичип алыптыр деп адамдар айтат да. Бирок сен ушу көңүлүңдө койсочу бир таткың. Демек, ошол ичкендей эле күнөө болот дейт. Анткени көкүрөгүңдө ошол арам нерсеге ниет кылдыңбы? Болду, ошол нерсе болот. Ошондуктан сырткы күнөөлөрдөн, сырткы адам баласында шариятыбызда күнөө деп эсептелген нерселерди кимде ким кылса, ошол күнөөлөрдөн тообо кылдык да барбыз, Мисалы үчүн бирөө арак ичип жүрдү, андан тообо кылды, бирөө намаз окубай жүрдү, андан тообо кылды, бирөө уурулук кылып жүрдү, андан тообо кылды, бирөө гыйбат кылып жүрдү, андан тообо кылды. Ал күнөөлөрдөн тообо кылгандай эле жүрөктөгү ошондой арам ойлордон да тообо кылуу милдеттейт. Жүрөктөгү күнөөлөр дагы кабаир күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Кабира күнөөлөр, бизде чоң күнөөлөрдө алымдар 70ке жеткирген. Чоң күнөөлөрдүн эң биринчиси эмне десе, Аллага шерик кошуу. Андан кийин ким десе, алымдар кезек менен айткан. Эң биринчи Аллага шерик кошуу. Андан кийинки эле орунда эмне десе, андан кийинки эле орунда киши өлтүрүү. Андан кийинки орунда эмне десе, зына. Үшүнтүп туруп катар менен чоң күнөөлөрдүн даражасына жараша бөлгөн да. Ал эми ошол жүрөк менен күнөө кылуу дагы бул чоң күнөөнүн катарына кирет дейт. Ошондуктан чоң күнөө кылып койсо, бирөө бир адамды өлтүрүп койсо, же бирөө бир арак ичип койсо, чоң күнөө да булар. Эмне кылыш керек десе, тообо кылыш керек. Кудайга чындап астейди, Кудайдан кечирим сурап, экинчи ошол ишти кылбайм деп өкүнүш керек болот дейт. Ошол сыяктуу эле жүрөктөгү адам көңүлүндөгү арам ойлордон дагы тообо кылып кайтышы ар бир мусулмандын мойнундагы милдети дейт экен да. Ошондуктан биздин жашоо толугу менен күрөш, качан жан алкымга келгенге жери бул күрөштөн биз кутула албайбыз. Биздин максатыбыз бардыгы ушул жерге топтолуп тургандан баарыбыздын максатыбыз бир,
Канткенде Алланын ыраазылыгына жетебиз. Канткенде ошол динибизди туура түшүнүп, туура карманып, ошол пайгамбар көрсөткөн сүннөт жолун, ислам шарият жолубузду түз туура карманып жашап өтүүгө Кудайым тауфик берер экен дегенден үмүт да. Мындай дейт. Ошондуктан булар дейт, ошол оулияларга ушул аятка келгенде Алла Таала пенделерден берген убадаңарды аткаргыла деген аят оор келген дейт да. Анткени кайсы бир деңгээлде эмне Кудайга биз эмне шерттешип алып, Кудай менен антташып алып, договорлошуп кала турган биз кимбиз? Негизи чындап адамдын деңгээлине жараша болот. Биз ошондойбуз. Биздин деңгээлибиз ошон үчүн эсептешебиз. Бирок чындап ошондой деңгээли улуу адамдар, улуу бир деңгээлге жеткен адамдар, алар жараткан Алланын жаратуучу болгондугу үчүн, анын теңдеши жок, анын окшошу жок болгондугу үчүн Аллахтын өзүнө кулчулук кылат. Бөлөк нерсе башын ортпайт да, бөлөк нерсе менен. Анткени негизинде анын негизги сүйүүсү Алланын мукабаты болуп калат. Негизги сүйүүсү Алланын ыраазылыгы, негизги максаты ошол болуп калыш керек. ومن شأن كل العبيد ألا يقفوا مع شيء من المواهب التي منحهم السيد بها. Demek her bir kuldun her bir kuldun moynundagı kulçuluk katarı, Allah'tın bir kulu katarı moynundagı mindeti, Allah Teala bergen nerselerde nege mınday kıldı, nege bunu verdim, nege bunu berbedi, je mınday verse jakşı bolot ele degендей bir nerseni kütpüş керек дейт. Musulman adam balası Allah Teala başına kanday gün жазса, ошол күнгө разы болот. Өзү мусулман деген сөздүн мааниси ошода. Мусулман деген сөздүн мааниси өзүн тапшыруу деген сөз да. Демек өзүн тапшыруу, өзүңдү толугу менен Кудайга тапшырасың. Өмүрүңдү да, ден соолугуңду да, рызкыңды да, ишиңди да бүт бар. Пенде катары, бир мусулман адам катары өзүңдүн колуңдан келген аракетиңди жасайсың, бирок өзүңдү толугу менен жараткан Аллага таштайсың. Бешенеңе кандай күн тагдыр буйруса, ошого ыраазысың. Бирөөсүнө дагы эч кандай мындай бир арызданып койбойсуң да. Кээде биз арызданабыз, ушундай кылып атам дейм, мындай болбой койду деп, мындай кылсам жакшы болот эле, бирок ушу акчам жетпей атат да, аным жетпей атат да, бунун жетпей атат да. Бул чындыгында нар жагында эмне дейт? Алланын тагдырына шикаяттануу, Алла берген тагдырга нааразы болуу, арыздануу дегенди туюнтат дейт да. Ошондуктан аулия улуктор, Кудайдын оолиялары кандай тагдыр болбосун бүт баарына альхамдулилля деп гана эч качан эч кимге менин мунун мындай болуп калды, мындай кылышым керек, мунун мындай болуп калды, мындай кылышым керек эле деген бир нерселерин айткан эмес. Эмнеге дегенде Алланын тагдырына толук ишенген адам, ыраазы болгон адам ошондо болот. Эгерде жанагындай кылып атсаң, демек сен Алла берген тагдырга бир аз нааразычылыгыңды билдиргендей болуп каласың. Азыр биздики бүт жашообуз нааразычылык болуп калды. Кыздарыбыз келип атат, көзүн жасатып атат, оозун жасатып атат, мурдун жасатып атат, кулагын жасатып атат, төшүн жасатып атат, көчүгүн жасатып, жасатпаган жери калган жок. Bunun бардыгы жараткан Алла Таала күнөө. Bunun бардыгы Алла Таала сонун кылып көркөм мүнөздү берди, көркөм кулук мүнөздү, жаратылышты берди Алла Таала. Ошол Алла Таала жаратып койгон сулуу мурунга, бакырайган көзгө, жашынакай чырайлуу жүзгө нааразы болуп, кыздарыбыздын баары келип туруп кашын жасатып атат. Кашын полный кырктырып салып туруп каш жасатып атат. Жоолугу бары да, жоолугу жогу да каш жасатат. Bu Allah Teala bergen ошол нерсеге неме? Каршы келет. Бул шариатта мындай дейт, мусла дейт. Мусла деген сөз Алла Таала берген өңү түздү каалагандай бурмалап, орусча айтканда уродовать эткенди айтат да. Адам биз өзүбүз да Кудайды кылабыз. Каалаганды кылууга акыл жок. Өзүңдү билип, өтүңдү төргөлөй турган биз эмеспиз. Biz Allah'ın kuluyuz. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Peygamber'in ümmetleriyiz. Biz özümüzdü. Şeriatta ruhsat verir. Kaçan? Murdun kışık olsa, murdun sınıp kalsa, anda meyli murdunu düzleyip jasatsan meyli, anda ruhsat. Kulağın sınıp düşüp kalsa meyli, mümkün değil. Birok bizdikiler jap jaşnakay turgan, men bir baykeni görgüm. Bayağı Sayız tarqagan жылдары билесиздер, алтын тиш салмай мода болгон. Ушул алтын тиш салып күлүп, алтын тиши бар адамдар жокмуш болгон. Билесиздер, 90-жылдардын байкелер жакшы, ошол жылдары адамдар жап жашнакай тиштерин өгөтүп туруп, ана мен бир байкени тааныйт элем, ошол учурда спортшколдо окуп жүргөн кезимде, тентек кезимде
чыгабыз дейт. Ошол учурда инкуктун балдары деп аябай белгилүү эле. Чыгып алып балдарды тоноп көчөдө хулигандык менен белгилүү эле. Анан ошентип бир жолу чыктык дейт, бирөөлөр тонойбуз дейт, анан акча көп дейт. Анан чыгып алып анан кийин келип туруп жап-жашынакай 2 тишимди өгөтүп туруп анан алтын салган экен да. Анан бир күн жолугуп калсам, тишим жасатып атам дейт. Не болду десем, ошондо тентектик кылыпмын, жаштык кылыпмын. Эми ошондо башым иштептир, ошондо Кудай Таала берген ошо тиштин баркын билбептин эми азабын чегип атам. Көрсө ошол учурда алтын тиш салсат мен окмуш боло тургандай сезилди эле дейт да. Ошондуктан Алла Таала берген нерсеге нааразы болуу бул жараткан Аллахка нааразы болууну туюнтат экен да. Ошондуктан бул сопучулукта жүргөн, тарикат жолунда жүргөн өзгөчө чоң оолиялар ошо Кудай Тааладан кандай тагдыр келди? Эч качан бүт барына лаппай, ey Аллахым, сен мендиксиң, мен сендикмин, сен эмне десең мен ошоңо даярмын. Башыма кандай күн түшсө, мен ошону көтөрүүгө даярмын. Чыныгы кулдун иши ушул болуш керек. Анан келип алып, ey Алла, ун бер, ey Алла, нан бер деп дуа кылып отурганда алар уялат экен да. Мен Кудайдан кантип сурайм дейт экен. Кудай Таала менин рызкыма кепил болгон го. Өлгөнгө жер сен жараттың. Нахну нарзукукум ва ияхум дейт го. Вала тaqtulu ауладакум хошията имлaq. Нахну нарзукухум ва ияхум дейт. Силер балдарыңарды факырчылыктан коркуп, кедейликтен коркуп, жакычылыктан коркуп өлтүрбөгүлөр. Биз аларга да силерге да рызкыны биз беребиз. Рызкыны Аллах Таала кепил берип, өзү кепилдик кылып рызкыңды жеткирем деп койсо, бияктан келип алып ошо Аллахка ишенбеген адамдай болган келип алган 2 рекет намаз окуп алып дуа кылып атсаң, биз үчүн бул өзүңдүн муктаждыгыңды айтуу деп түшүнөбүз. Биз анткени алсыз мусулмандарбыз да. А бирок чыныгы бир камалатка жеткен чоң аулиялар үчүн бул жараткан Алла Тааладан сурагандан уялат экен. Анткени Алла Таала өзү кепил болгон. Рызкыңды жазып койгон. Берет. Демек толугу менен, сенде толугу менен Кудайга тобокел болбой атат. Себеп карман атасың. Толугу менен тобокел кылсаң, ey Алла десең, Алла Таала ушул нерсени, тамакты, рызкыны сага жеткирип бериш керек. Өзү бир ар нерсени себеп кылып берет. Ошондуктан мен алима хаза зауқан ла илман лам ялтафит ли сиваху. Ошондуктан кимде-ким ушуну жүрөгү менен ушул нерсенин өзгөчөсүнүн кадырын, баркын сезип туя турган болчу болсо, Аллахтан башка эч кимге көңүл бөлбөй турган, Аллахтан башка эч кимге кайрылбай турган болот эле. Оман биз айтабыз го, радиту биллахи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин набиян расула дейбиз го, пайгамбарыбыз үйрөткөн дуа. Радиту биллахи раббан. Мен жараткан Аллахтын Роббим экенине ыраазымын. Ва бил ислами динан, ислам дининин диним экенине ыраазымын. Ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям набиян расула, жана Мухаммед пайгамбарыбыздын пайгамбарым экендигине, расулум экендигине мен ыраазымын деп атабыз да. Демек, кайсы бир деңгээлде ушул нерселерди жүрөгү менен ушул нерсенин даамын таткан адам жөн эле билип албастан Алладан башка эч кимге кайрылбайт эле дейт. Алладан башка эч кимге кайрылбайт. А биз ар кайсы себептерди карман атабыз. Оман радия бихи ла юбали бима руя анху мин худуди дуnya вал ахира. Иза кана ал-хакку ивадан лаху ан кулли шей. Анткени эгерде бардык нерсе Алладан экендигин жүрөгүнүн түпкүрүнөн сезип туйганда, анда ал адам bir dünyodagi bir narsaga жетпей қалса, же ақиреттегі bir narsaga жетпей қалса, анда ал нәрсеге мындай ла юбали дейді, көңіл бөліп, баш орытып, қыжалат болып тұрған нәрсе мәселе. Анткени анын ордуна не болуп атат дейт? Анын ордуна Алла Таала не болуп атат? Алла болуп атат. Анын максаты Алла болуп атат. Алланын ыраазылыгы болуп атат. Билесиздер, жанагы пайгамбарыбыз неме кылганда пайгамбарыбыз ансорлор жанагы пайгамбарыбыз талашып калганда айтат эмеспи? Силер ыраазыңарбы? Пайгамбарыбыз баягы эмелерге согуштан кийин баягы каниметтерди, ганиматты бөлүп берет. Бөлүп бергенде анан Курайштарга, мухажирлерге, ошо мусулмандарга берет. Ошондо ансорлор, мединалыктар чыгат да. Бул ушундай болду, бул не болду? Мухаммед пайгамбар келип өзүнүн туугандарына тартып атат деген сыяктуу ой кетет да, неге мындай болот деген сыяктуу ой кеткенде пайгамбарыбыз айтып атат, силер ыраазыңар дейт.
Булар ошо согуштан түшкөн олжаналы үйлөрүнө кайтсын. Бирок силер мени менен кайткыла дейт. Мен силер мененмин дейт да. Негизи түшүнгөн адам үчүн пайгамбар ошолор менен өзү болушу бул чексиз бир бакыт да. Ал эми чындап Аллахка кул болгон адамдар үчүн бул дүйнөдөгү Алла Таала берип аткан ар бир Алланын жакшылыгы бул жакшылык деп кабыл кылабыз. Бирок алар үчүн бул дүйнөдөгү эч бир жакшылык Алланын өзүнүн ыраазылыгынын жанында эч кандай орунду, ролду ээлебеш керек деген сөздү айтып атат. Демек, "Ида алимта залика фал-абду иннама вазифату имтисалul амр ва ижтинабун нахи." Демек, ушул нерселерди түшүнгөндөн кийин бул бизден ушул нерсе талап кылынат. Алланын буйругун аткарып, Алла тийган нерселерден тыйылуубуз керек. Аллах Таалага баш ийип, Алла Тааладан бир нерсени үмүт кылгандыгыбыз үчүн эмес, же болбосо Аллах Тааладан бир нерседен корккондугубуз үчүн эмес, жөн эле Алланын ыраазылыгы үчүн дейт. Демек, чыныгы Кудайга кулмун деген адамга адеп катары ылайыктуу мына ушул болуп калат дейт. Карасаңар, "Валлаху халакакум ва ма та'малун." Кийинки аятта Соффат сүрөсүнүн 6-аят экен. "Валлаху халакакум ва ма та'малун." Алла силерди жана силер кылган ар бир иш аракетиңерди жаратты дейт. Демек, бизди жараткан Алла Таала биздин ар бир кылып аткан ишибизди да жаратат экен Алла Таала. Сүйлөсөң сүйлөгөн сөзүңдү, кыймылдасаң кыймыл аракетиңди, уктасаң уйкуңду, отурсаң ошол отурушуңду, кыймылдасаң кыймыл аракетиңди, бүт бардыгы Аллахтын жаратуусу менен болот. Ошон үчүн биз жүрөгүбүз мүнөттөнө канча саат, канча жол жүрөгүбүз мүнөтүнө 1 мүнөттө канча жол жүрөгүбүз согуп атат биз билбейбиз. Жүрөгүбүз 1 мүнөттө канча жолу кан айлантып атат, канча литр кан айлап атат билбейбиз. Биз өпкө боорубуз минут секундасында канча жолу кандай кыйынчылык менен, нагрузка менен биз жеңилдик менен согуп атабыз билбейбиз. Анткени биз өзүбүздүн ишибизди өзүбүз жарата албайбыз. Жада калса мына жерде мечиттин сыртына чыкканга жери басып келебиз, бирок канча кадам басып келгенибизди өзүбүз билбейбиз. Анткени биз басып келаткан кадамды Алла жаратат. Эгерде биз басып келаткан кадамды Алла жаратпаса, ошол жерде шал болуп кыймылдай албай туруп каласың. Алла жараткан үчүн биз басып атабыз. Алла жараткан үчүн биз жүрүп атабыз. Ошон үчүн Алла Таала Куранда айтат: "Ва хувал халлакул алим." Аллах Таала халлак, ал-алим. Халлак дегендин мааниси жаратуучу. Ал-алим дегенде жараткан нерсесин билет. Биз адам бала ушундайбыз. Кээде бир нерсени жасайсың, өзүң билбейсиң эмне жасап атканын. Жасайсың, неудачный чыкса, настроениең өлөт. Анан кээде өзүң билбей эле бир нерсени жасай берсең, удачный чыгып калса, тазzatым эле өзүң кылгандай болуп мынтип көтөрүлүп калабыз. Биз ушундайбыз. Бирок Аллах Таала Куранда айткан: "Ва хувал халлак ал-алим." Аллах Таала халлак, жаратуучу. Ал-алим дегенде Аллах Таала бардык жараткан нерселерин жарата электен мурда биздин ким экенибизди, эмне болорубузду, бизди жарата электен мурда биз бейиштикпи, тозоктукпузбу Алла Таала өзүнө билген. Демек, Алла Таала эч бир нерсени билбестен жаратпайт. Могул жерде мындай дейт да: "Валлаху халакакум ва ма та'малун." дейт. Алла силерди жана силер кылган амалды жаратты дейт. Демек, ушундан келет дагы. Демек, сен кылган, сен окуган намазыңды Алла жаратып атат. Сен туткан орозоңду Алла жаратып атат. Алла Таала сага орозо тутууга күч кудурет бербесе, сен каяктан күч кудурет тутасың? Орозо тутасың. Башка күндөрү түшкө жери обед кылбай көрчү, жалаңдап, курсагың ачып эле чыдабай кетесиң. Орозонун күнүндө эмнегедир кечке жери былк этпей жүрүп атпайсың. Демек, ошол орозо тутууга сага күч кудуретти ким берип атат? Демек, билесиңби, чын-чынына келгенде Алла Таала Куранда айтты: "Аллаху халакакум ва ма та'малун." Алла сени жаратты, жана сенин кылган ишиңди да Алла жаратты дейт. Демек, Алла сени жараткан чын болсо, сенин ишиңди да жараткан чын болсо, демек, Алла жараткан нерсеге сен келип алып ортодо мага сооп бер деп Алладан соолун айтасың. Алла жаратып атпайбы? Демек, бул жерде ошол убудият маселеси, бул аулиялардын маселеси, ошондуктан убудият маселеси, убудият дегенде Кудайга кулчулук кылуу маселесине келгенде, Алланын кулумун деген адам Кудайдан кылган ибадатынын ордуна эч нерсе үмүт этпей калыш керек дейт. Кудайга намаз окудум, анткени ал Кудай болгондугу үчүн, анткени ал ибадатка татыктуу болгондугу үчүн, анткени ал асман жерди жаратуучу болгондугу үчүн, анткени ал мага рызкы бергендиги үчүн дейт. Ошондуктан анткени адам баласы кандай ибадат кылбасын,
ибадатында кемчилик бар. Орозо тутсаң, орозоңда кемчилик. Ажыга барсаң, ажыңда кемчилик. Мына ажыга барсаң, умрага баргандар бар. Улам барган сайын, мен өзүм деле мисалы, барган сайын менчи ката кетирбейм деп барасың. Бирок бир учурда эле карасаң, бир нерсени ката кетирип турган болосуң. Демек, biz адам бала ушундай экенбиз да, бул ибадатты кылганда да, намаз окуганда, мынакей 20 жылдан бери намаз окуп жүрөбүз. Бирок ибадатымдын бардыгында ката, кемчилиги бар. Бирде Фатихасын унутуп коесуң, бирде Зам сүрөсүн унутуп коесуң, бирде экинчи кааданы унутуп коесуң, бирде Аттахиятты унутуп коесуң, бирде салаватты унутуп коесуң, бирде дагы дуаны унутуп коесуң. Болбосо ошол намаз окуган адамга ошону аткарыш важип. Каадага отуруш важип, Зам сүрө окуш важип, кунут дуасын окуш важип. Бирок сен намаз окуп атам деп атасың да, Аллах парз кылган нерселерди таштап кетип атпайсың. Анан дагы келип алып, ошо чалабыла кылган ибадатыңдан эметип алып, ey Аллах сооп бер деп сурап атасың. Ошондуктан толугу менен өзүбүздү мусулман деген адам ким? Мусулман деген өзүн толугу менен жаратуучу Аллага тапшырып, ey Аллах, мен сендикмин, мени сен эмне десең, кандай тагдыр жазсаң мен бешенем. Ey Аллахым, мен сага ыраазымын. Деш эң бактылуу адамдын иши. Ал эми Кудай Таала берген нерсеге нааразы болуп, жана антип анан тиягын өзгөртүп, биягын өзгөртүп, анан ал кылып, бул кылып, операциядан операция кылып, бул биринчиден шариатта арам болот, экинчиден ошол жараткан Алла Тааланын берген нерсесин өзгөртүү болот, жараткан Алла Тааланын өкүмүнө каршы чыгуу болот. Ошондуктан Кудай Таалам бизге ушундай бир жакшы бир Кудайга өзүнө колчулук кылып өтүүгө тавфик берсин. Эмнеге дегенде биздин балдарыбыз да, кыздарыбыз да бар. Ошолорго да Кудай Таалам ушундай бир түз туура Алла Таала ошо жараткан өңдүн, кейиптин, ошол ден соолуктун баркын билип жашоотууну Кудай насип кылсын. Анткени чындап эле биз өзүбүздүкү эмеспиз. Биздин ар бир нерсебиз үчүн биз жооп беребиз. Кыяматта ошол сен акчаны каяктан таптың, кайсы жолго жумшадың, Кудай берген жаштыкты, ден соолукту каяка жумшадың деп кыяматта сурайт. Аны бардыгыбыз билебиз. Демек, биз өзүбүздүк эмеспиз. Биздин ар бир кылып аткан ишибизди кыяматта Кудай Таала эсепке алат. Ошондуктан адам баласы кээде ибадат кылат дейт. Кээде ибадат кылат дагы, бирок эч бир ибадаты дейт адамдын кемчилиги жок болбойт. 20 жылдан бери намаз окуйсуң, Аттахият тажвид менен окуй албайсың. Фатиханы тажвид менен окуй албайсың. Анан дагы намаз окуду ата-анабыз. 20 жылдан бери орозо кармайсың. Бирок орозонун илимин билбейбиз. Анан ал жерде намазыбызда же болбосо адепсиздик кылабыз. Намаз окуп атып, намаздын адеби талабы болсо, ошол талабын аткарбайбыз. Кээде инсандык кылабыз. Намаз окуп атып, мылжыңдап күлүп турасың, бир нерсе эсиңе келет да. Жараткан Аллахтын астында туруп алып күлүп атасың. Демек, бул суу адап, бул адепсиздик. Намазда туруп алып, кыткылыктап күлүп жүрсөм, киндигим кыймылдап кетсе, намазым бузулуп калбасын деп эптеп жылмайып зорго отурасың. Демек, намазда туруп алып адепсиздик кылып атабыз. Демек, бул пенденин, Алланын кулу катары бир мусулман пенденин ушундай бир ибадаттарда, ушундай бир көрүнүштөрдү аткаруусу, бул адепсиздик болот, суу адап болуп эсептелет. Анан демек, кылган нерсеңдин бардыгы, бираз кылган ибадатың бар, анда адепсиздик кылып атасың, кемчилдиги бар, катасы бар, толтура. Анан да уялбай келип алып, ошол нерсеге бизге сооп бере бер, ey Алла дейбиз дейт. Чындыгында ушундай ибадат үчүн тетиринче жазага тартса ылайыктуу боло тургандай. Анткени чындап эле биздин окуган намазыбыз, туткан орозобуз ыхлас менен болбосочу, орозо тутсаң да ыхлас менен кыл, садака берсең да ыхлас менен бер, зекет берсең да ыхлас менен бер, аж умра кылсаң да ыхлас менен кыл, намаз окусаң да ыхлас менен кыл. Эгерде ыхласы жок окулган намаз болсо, ыхласы жок аткарылган ибадат болсо, тетиринче ал жазага жана сөгүшкө татый турган нерсе болот дейт. Чындап эле. Алла Таала өзү ырайымын алып эле биздин ибадаттарды кабыл кылбаса, биздики бардыгыбыздыкы кемчилиги менен. Кемчилиги менен. Ошондуктан эч ким өз мен кыйратып атам, мен сойлотуп атам деп айта албайбыз. Анткени пайгамбарыбыз ал нерсени айткан эмес. Пайгамбар ушул жана антип буттар шишип кеткенче намаз окуган. Биз андай кылып эч ким өз буту шишип кеткенче намаз окуган жери жок. Пайгамбар алейхиссалату вассалам илгерки салаф солихиндер түнү менен таң аткан чоктаган эмес. Түнү менен таң аткан чоктан эмес, эртеси кечке ери адал тирдик кылган, түнү менен кайра ибадат кылган
алар ошо чарчаган эмес. Өмүрлөрүн ушу Кудай таала берген бир аз өмүрдү ошол Кудайга кулчулук кылуу менен алар өткөргөн. Жана ошол адамдар эң бир бактылуу инсандар болгон. А биз 5 мүнөт намазга турабыз, 2 мүнөт намазга турабыз. Ошонун өзүндө намазда туруп көп нерсени ойлойбуз. Demek وَعْلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَثِقَ بِضِمَانِ اللّٰهِ. Карасаң, билип койгон дейт. Адам баласы Аллах Таала өзү кепилдик берген. Демек, мен Кудайдын кулумун деген адам Аллах Тааланын берип аткан кепилдигине ишениш керек. Аллах Таала кепилдик бердиби? Рызкыны берем. Эсептелет дагы. Чыккынчыга эмне? Чыккынчы, мисалы үчүн, бир Кытайдын агенти келип туруп, орустарга барып туруп, секреттин нерсени сатты. Кытай аны чыккынчы дейт. Ага жарыя кылат. Ага сот өкүм чыгарат, ага соттолот. Мүмкүн өмүр бою кетет. Мүмкүн керек болсо өлүм жазасына тартышы мүмкүн. Ошол сыяктуу эле Аллах Таалага мусулман болуп туруп, жараткан Аллах Тааланын уадасына ишенбеген адам ошол сыяктуу. Демек, сен мындай болуп атасың да. Сен сыртыңда Аллага ишенем, Алла мындай берет, Аллага ишенем деп коюп туруп, сыртыңда ушундай бир Кудайга тобокели күчтүү бир адамдын кейпинде көрүнүп атасың. Бирок ичиңде өзүңдү кыжалап жеп атасың. Бул мен Кудайдын берген уадасына ишенбей турам деген эле түшүнүктү туюнтат дейт. Демек, мындай нерсе барбы сен? Тобо болуш керек. Кудайга тобо. Анткени сен Кудай берген күнгө, Кудай берген тагдырга нааразы болуп атасың. Кудайдын уадасына нааразы болуп атасың. Демек, тобо кылышың керек. Бул мен Кудайдын кулумун деген адам мындай нерседе болбош керек. А бизде тилекке каршы ушул нерсе көп болот. Сыртыбызда телегейбиз, тегиз, ой алхамдулилла, Кудайга шүгүр, ой ал бул дейбиз. Бирок ичиңде кыжалат болуп турасың. Анткени жараткан Аллах Тааланын тагдырына ишенбей атасың. Анткени Аллах Таала кайсы бир адамды жаратты, ар бирин өзүнүн тагдыры менен жаратты. Кээде ойлоносуң да, балдарым кандай болот экен, кыздарым кандай болот экен. Как будто алардын тагдыры сенин колуңда. Сага өмүр берген, сага ыйман берген Аллах Таала аларды таштабайт. Ошондуктан кээде аулиялар, Кудайдын оолиялары ушул нерсени ойлогондо уялып кетет экен да Кудайданчы. Мен эмне чындап эле Кудайга ишенбестик көрсөтүп атам. Неге? Мени жараткан Алла Таала, мага ыйман берген Алла Таала. Алла Таала эч кимге зулумдук кылбайт. Демек, мен баламды таштап коймойм. Менин кызымды таштап коймойм. Неге мен үчүн, мен алар үчүн переживать этип, кам жеп кайгы чегем. Алла Таала кепилдигин алган деп баягы Кудайдын сүйүктүү кулдары ушундай бир көз караштан болушат. Ошондуктан кайсы бир адам дейт, мен Алла Тааланын берген уадасына ишене албаймын десе, ал адам ыйманына залака кетет, ыйманына зыян кетет да дейт. Фаман хуа индаллахи бихадил масабати кайфа яудду нафсаху муслима. Эми бир адам ушундай абалда болуп турса, кантип өзүн толук кандуу мусулман деп эсептеш мүмкүн дейт. Кантип өзүңдү толук кандуу мусулман деп эсептейсиң, бирок Аллахтын берген уадасына ишене албай атасың. Шектенип атасың. Дуа кылып атам, болбой атат деп атасың. Шашып атасың. Шариятыбызда айтат, дуа кыл, бирок истижал болбосун дейт, шашылба дейт. Алладан дуаны кылабыз, шашылбайбыз. Алла бүгүн берсе, демек бүгүнкүсү кайырлуу. Эртең берсе, эртеңкиси кайырлуу. 10 жылдан кийин берсе, 10 жылдан кийин демек ошол сенин диниңе, акыретиңе ошол пайдалуу. Биз билбейбиз. Биз кээде бир нерсе ушундай зарыл болгондой, биз муктаж болгондой бизге туюлат. Кетиринче ошол нерсенин болушу бизге зыян болушу мүмкүн. Аллах Таала бизди жаратуучу, бизден жакшы билет дагы, бизге эң жакшы туш кылат. Эң жакшы абалды, эң жакшы моменттерди, эң жакшы тагдырды жараткан Аллах Таала бизге туш кылып атат деп ишенишибиз керек. Мусулманчылык, чыныгы ислам дини. Алла Таала кабар берген, Алла Таала айткан нерселердин бүт бардыгында Аллах Тааланы тастыкташыбыз керек. Эч Аллах Таала ошо иман келтирип, ошого толугу менен өзү тапшырыш керек эле. А биз болсо сыртыбызда тапшыргандай болуп, бирок ичиңде кыжалатсың. Үйүм бүтпөй калды. Тиге мындай кылыш керек, буга мындай кылыш керек эле.
деген сыяктуу дейт да. Бул кайсы бир деңгээлде ыйманы алсаңдын деңгээли дейт. Ал эми чыныгы аулиялар бул нерседе ойлонбойт экен да. Анткени бул нерсе Алла Таала кепилдик берген. Алла Таала кепилдик берген нерсе сөз жок, албетте бүтөт дейт. Wa alam bilgin annal ibadata bila illatin min talabi sawabin wa ghayrihi min ahwal muridin. Çınlardan alar bирок кылбайт дейт. Намаз окуйт. Алланын ыраазылыгы үчүн. Орозо кармайт. Тозоктон калкан болуш үчүн эмес. Бейишке кириш үчүн эмес. Алланын ыраазылыгы үчүн. Алардын бардыгы мындай чекеде болот да. Экинчи негизи эмне десе Аллахтын ыраазылыгы. ولذلك قال بعض العارفين نهاية الفقيه مبتدأ الفقير. Мындай дейт да, бул тарикат жолунун өзгөчө болгондар. Тарикат жолуна, тасаввуф жолуна өткөндө биз ушул нерсе өтүп баштайт. Адам баласы полностью толугу менен Алла Таалага ишенет, Алла Таалага өзүн тапшырат. Ошон үчүн сопуларда тарикат элинде ушундай фраза бар экен. Нихаятул фақи мубтадаул фақир, мубтадаул фақир. Келтирип эң пикке чыккан бул тарикатчылардын бисмилла деп баштаган эң биринчи тепкичи дейт. Анткени аалымдар ошончо илимди алып, ошончо немени келтирип, этегинде эмнеге такалат десе, Алла нерсеге такалат дейт да. Бул акыйкат да. Ал эми дейт да. Бул тарих биз ошондон башталат дейт. Ошон үчүн ушундай фраза калган. Нихаятул фақи мубтадаул фақир. Бул аалымдардын пикке чыгып жеткен жеринен ошол фақир деген максат сопулардын, тарикатчылардын биринчи юхлис аалымдардын эң туу чокусу аалымдар ушул деңгээлге жеткенде илиминде жана амалында ыклас пайда болот дейт. Кайсы Кудай кулуна айланса, анын жана кылган кылат, ыклас Вайшаду ихласа ва ла ятлубу алейхи савабан. Жанадагы эмне? Ыклас менен эметет да өтпөй калат. Ва күтпөйдү. Тарих мындай сезимдер только Алла үчүн, соопчулук үчүн деген нерсе бул тарикат жолунда, сопулук жолдо жүргөндөр үчүн бул биринчи кадам бисмилла дегенде башталчу нерсе болуп эсептелет дейт. Мындай яқуул фақи анил ибадати била талаби саваб тилка мартабатул хавас. Аалымдар айтат дейт. Бирөө келип туруп Кудайга кулчулук кылат экен, бирок сооп үмүт этпейт. Намаз окуйт, бирок жараткандан сооп үмүт этпейт дейт да. Орозо кармайт, бирок сооп үмүт этпейт. Аллах разы болсун дейт да. Бул кимдердин даражасы айтат экен? Бул хавастардын даражасы. Бизде билесиздер, хавастар бар, хавассул хавас бар. Бизде азыр көпчүлүк элдин тилинде ушундай бир термин таркалып кетти. Хавас өзгөчө даватка чыккан таксыларда хавас дегенде бай жамааты да. Акча хавас жамаат деп коет. Шариаттын тилинде аулияларды хавас дейт. Аалымдарды хавас дейт. Байларды эмес. Ошо аалымдар китепте айтып атат. Бул жөнөкөй мусулмандардын даражасына жетпейт. Бул хавастардын даражасы. Хавастар кимдер десе, олиялар. Олиялар сооп үчүн Кудайга кулчулук кылбайт. Кудайдын ыраазылыгы үчүн кулчулук кылат. Биз кээде бейишке кириш үчүн, тозок ибадат бирсе үчүн кылабыз да, ибадатты. Кээде бирөөлөр жоолук салынат күйөккө тийиш. Ушундай экен, бирөөлөр бар, жоолук салынат да, ыймандуу болуп калат жүрүп эле. Бирок максаты күйөккө тийиш.
Demek al Allah'ın farzını ötөгөн жок. Ал максаты дүнүйөбү бир максат болуп атат. Анан баягы бала бөлөк-бөлөкүн алып алса, жоолугун четип салгандар болуп атат. Андай эмес. Мусулман адам жоолук салсаң Аллах үчүн сал. Башыңа топу кийсең Аллах үчүн ки. Сакал койсоң Аллах үчүн кой. Намаз окусаң Аллах үчүн оку. Бизде кээде дүнүйөнүн иши болуп кетет, ошонун ичинде эле намаз бирок туура шариятыбызда, динибизде айтылган, орозо кармасаң тозоктон калкан, намаз окусаң бейишке киресиң, ал болот, бул болот деген Аллахтан убадалар бар. Бирок чыныгы ошондой бир деңгээлге жеткен адам мындай экен да, адам өзүнүн даражасына жараша, өзүнүн деңгээлине жараша нерсени талап кылат экен да. Биз ошол чоң нерсе, орозо кармап тозокко калкан болсо биз үчүн чоң нерсе. Бирок бирөөлөр үчүн бул нерсе уят. Бир аз кемчиликтүү орозону кармап алып, ал орозомун деп коет, бирок ал оозу менен бирөөнү ушактайт. Орозомун деп коет, ошондо арам нерсени кулагы менен угат. Орозомун деп коет, көзү менен кечке телефондо арам нерселерди тиктейт, жоолугу жок кыз келиндерди тиктейт. Анан кечинде келип тозоктон калкан кыл, Алла орозомду кабыл кыл деп. Биз үчүн ошол деле чоң нерсе да негизи. Бирок аулиялар үчүн бул уят. Ошон үчүн чыныгы аулиялар Кудайга кулчулук кылууда бир себеп үчүн кулчулук кылбайт. Бейишке кириш үчүн же тозоктон кутулуш үчүн алар кулчулук кылбайт. Алар чындап Алланын ыраазылыгы үчүн деген нерсе бар. Бизде азыр кээде ушундай да, Алланын ыраазылыгы бирок жанагындай да, мындай кабат болуп кеткен. Мындай кабатты ачып күнөө да жүрөгүн кабатталып келген. Кабаттарды ачып келсе астында я деген нерсе турат да. Биздики ошондой да, чындап эле. Алла үчүн Алланын ыраазылыгы. Бирок биздики алхамдулилла Алланын ыраазылыгы үчүн деген тилибиз эми жүрөккө жетет. Бирок пока биздики жүрөгүбүзгө жете элек. Алланын ыраазылыгы үчүн деген иш жүрөккө келгенде биз чекеден бардыгыбыз башкача адамдарга айланат элек. Биз жүргөн жер гүлдөйт эле. Бирок биз андай деңгээлге жете элекпиз. Анткени биздики тилибизде гана Алланын ыраазылыгы атсаң деле Алланын ыраазылыгы түбүндө жүрөктүн түбүн атсаң ошол жерде бизде эме деп турат да, мен өзүм деген нерсе бар да. Ошон үчүн соопчулук иш кылган адам, Алла үчүн кылган адам, ал адам өкүнбөш керек, кайгырбаш керек. Бирок сен бир соопчулук иш кылып эртеңки күнү ошого рахмат дебей койсо сен капа болосуң. Демек ал Алла үчүн болгон жок. Ал мен үчүн болуп атат, сен болуп атат. Мени кыйын десин, мени кол ачык десин, мени ал десин максат болуп атат да. İmam Cüneyd Bağdadi çoğ oğlu zat ötkön. Oşa makas tavakkav fi qawl. Men uşul tariqat jolunda жүргөн, tasavvuf jolун tutунган адамдардын ушул сөзүн 10 жыл түшүнө албай койдум дейт да. Yablughu duriba wajhuhu bis-sayf lam yuhis. Алла адам бул билесиңер, бул сопучулук жолу же тасаввуф жолунун өзгөчөлүгү бул зикирчилер да коебуз. Анткени булар чогулуп алып, ар ким чогулуп алып, чогуу зикир тартышы мүмкүн, ар ким жекече зикир тартышы мүмкүн. Зикирди көп тартыш керек. Аллах Таала Куранда узкуруллах көп кыла деген. Мага триллион жолу зикир керек. Бул зикирган адам өзү негизи намаздан дагы, Кудай буйрса анда бир күн окуп берем, намаз окуйбуз. Ошо зикирди тургуз үчүн. Орозо кармайбыз, зикир тургуз үчүн. Зикир тургуз үчүн. Ошо зикруллах, Аллахты зикир кылуу турат. Аллахты зикир кылуу бул намаз, булардын бардыгы көнүгүү. Булардын бардыгы ошол ибадаттарды кылып келип нар десе зикруллах, Аллахты зикир. Ошон үчүн Алла Таала Куранда айткан: "Акимис салата ли зикри." Мени зикир кылыш үчүн намаз оку деген. Демек намаз окуйбуз Аллахты зикир кылуу үчүн. Ошон үчүн бул сопулардын максаты ошол Аллахты зикир кыла тургандай деңгээлге жетүү. Зикир дегенде максат эмне? Тил менен болгон зикир чыныгы зикир. Тил менен сүйлөнгөн сөз бул сөз эмес. Чыныгы сөз адамдын көкүрөгүндө болот.
Адам көкірегінде өзінше сүйлейді ғой. Шариатта адам каламун нафси деп қояды. Шариатта көкірегімде азмен сабақ айтып атсам, біреуіңіздер маған ответ беріп отасыздар. Біреуіңіздер тура деп мен сөйлегенді қолдап отасыздар. Деп сөзіңізге, тіліңізге шыққан сөз, ошол ичиңиздеги сиздин сөзүңүздү жөн эле ачыктап берип аткан бул табир болуп эсептелет. Табирди кыргызча дейбиз. Ачыктап берип аткан бир баянма болот да. Бул жүрөктө болот. Жүрөк Аллаху акбар деп аткан бул тилдеги айтылып аткан зикир жүрөккө жетүү үчүн болот. Негизги зикир ооба субханалла десең сооп берилет. Аллаху акбар десең сооп берилет. Ла иляха иллаллах десең сооп берилет. Бирок бул амалдардын бардыгынын негизи жүрөктө ошол абалга алып келүү. Ошондук мындай дейт да. Мен ушу оолиялардын дейт. Имам Жунайд Багдади айтат да, 10 жыл ойлондум дейт. Аллахты көп зикир кылган аны сезет дейт да. Эгер кесип алса деле Аллахты зикир кылып аткан адам ал зикирдин махабатына, зикирдин лаззатына кирип кеткенден кийин ал колум ооруду, бутум ооруду, кулагым ооруду дебей калат дейт да. Мен ушул сөздү угуп алып мен таң калдым дейт. Этегинде мен өзүм дагы ошону өз менен көрдүм, түшүндүм дейт да. Демек ويصير من ذاق ويقول لمن لم يذق дейт. Демек أنا ذق فلا يقبل منه إنما هو تقليد. Анық екендігін таптық. Демек Алланы чындап зикир кылган адам эгерде анын бир денесинде кулагын же мурдун бычак менен кессе, же колун кессе бычак менен сезбей калат дегенди биз өзүбүз көрдүк дейт да. Демек деңгээлде күчтүү. Ошон үчүн жанагы Палестинада балдарды көрүп атпайсыздарбы? Согуш болгондо, башка болгондо, операция кылганда же болсо баягы осколка тийгенде, осколканы алганда, анткенде, минткенде наркоз жок болуп атпайбы аларда? Препарат жок, наркоз жок, тартыш, кайра бомбалап атат. Баягы учурларда ошондой болгондо баягы балдар Куран окуп турду го. 7деги кул окуп атат, аларды ушул живой, без наркоз баягы тийген окту снимать этип атат да. Анткени зикирдин орду бар. Чындап зикирдин лаззатына кирген адам алар андай ооруну сезбей калат. Ошон үчүн жанагы тиги куптан болуп калды. Ошондуктан адам бала ушинтип калат дейт да. Мен билем, бирок сен билбейсиң деп. Имам Газалиге бирөө жазыптыр. Имам Газали бирөө кат жазыптыр да. Үйлөнбөптүр. Ал эннин экен. Эми жалаң эркектер отурабыз го. Эннин деп коет. Эннин дегенде чочосу турбайт. Ишке жарабайт да. Анан ал канча жыл илим алган адам экен. Анан Имам Газали рахматулла алейхи кат жазыптыр. Устат үйлөнгөндө кандай болот? Кайф кандай болот деп жазыптыр. Ошончо Имам Газали айтат экен да. Балам дегенде өзүнүн китеби бар. Айюхал валат. Молдо Сабырдамла рахматы, эй кулунум деп которот эле. Эй кулунум деп бизге сабакта ошентип өткөн. Имам аны туруп кайда. Анан ошол билбейсизби деген да. Бул деген, бул нерсе деген. Зауқи нерсе деген. Зауқи деген бунун даамын таткан адамга түшпөсө, буну ооз менен, тил менен, буну калем менен түшүндүрүп бере албайсың деген да. Демек, ошо эркектин ортосунда кума адам калем менен же тил менен түшүндүрүп бере албайт дейт да. Бул моногул тарикат жолундагы зикирдин лаззатын, зикир тарткандагы ошол зикир жүрөк орногондо зикир пайда кумардын да аны барак менен жазып, калем менен жазып, менен айтып берет.
Анын бардыгын адам өзү ошону эметкенде сезет. Ошон үчүн имам Жунайд Багдади айтып атат. Мен 10 жыл ошол чындап зикир тарткан адам ооруганды кескенди сезбей калат дечи эле мен таң калдым. 10 жылдан кийин көрдүм өзүм ошол нерсеге дейт да. Ошондуктан аулиялык адам баласы бекер отурган болчу болсо 15 адам баласы бир Кудайдын бир сүйүктүү бир олиясына айлана алат экен. А болбосо ушул намазың менен жүрө берсең ушу 40 жылдан кийин баягы эле күнөөкөр, баягы эле 200 баланчасында жүрө берет экенбиз. А бирок кичи болчу болсок, иншалла 15 жыл нары алса, 25 Кудайым берген өмүрдө адамдар 70 жыл жашап ла иляха иллаллахты билбей өткөндөр бар. 70 жыл жашап Кудай берген өмүрдө кулу бул жашоонун негизи ошондо Аллах Тааланы таануу. Эгер бул жашоого келип туруп там кура албай калса эчтеке эмес. Бирок Аллахты тааныса, ал адам бул жашоодогу өзүнүн максатына жетти. Бул жашоодо адам ийгиликтерди бирок Аллахты биздин жашоодогу негизги максатыбыз ушул. Бизди момундай заңгыраган нерсени кургула деп Алла Таала жараткан эмес. Бул жашоого көрк берүүчү нерсе, бирок бул жашоонун негизги максаты эмес. Жашоонун негизги максаты жараткан Аллах Тааланы ыраазы кылуу. Ошондуктан бул үчүнчү багыты болуп эсептелет. Биринчиси акыйда болсо, экинчиси адалар фикх болсо, үчүнчүсү бул тасаввуф, бул адеп ахлак илими болуп эсептелет. Ушул адеп ахлак аркылуу мусулмандар Аллахтын бир татыктуу кулуна, Аллахтын бир сүйүктүү бир кулуна айлана ала турган жол. Алла Куранда ала инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Ала билип койгула. Инна аулия Аллах чындыгында Аллахтын ла хум яхзанун. Аларга эч кандай коркунуч да жок. Алар акыретте эч бир кылган амалдарына өкүнбөйт деп олиялар туурасында ушундай баян берген да. Ошондуктан Кудайдын сүйүктүү кулу болуп калууну Кудай Таалам баарыбызга насип. Ошон үчүн имам Жунайд Багдади бул жерде ошо атар. Андан кийинки биз мусулман катары, Кудайдын кулу катары биринчи мойнубуздагы милдет азыркы айтылып өткөн сабактагы демек Алла Тааланын берген уадаларына ыраазы неге мындай болду, неге мындай болбоду деген анткени неге өзүң комментарий берип ичиңден бул неге мындай болду деген сөз бул Кудай Таала мага берген уадаларына мен ишенбеймин деген эле сөз болот дейт да. А Кудай берген уадага, Кудайдын өкүмдөрүнө кимде ким наа отурган болсо ислам барак чыгып кетет дейт. Ошондуктан Кудай саллаллаху алейхи вассалам демек биздин мойнубуздагы милдетибиз жараткан Аллах Тааланын уадаларына шек күмөнсүз ишенебиз. Жана ичибизден ага каршы комментарий бербейбиз. Аз момундай жерде мисалы үчүн хадис айтып атса, кээде айтып атса, кээде отурат дагы, сыртынан унчукпайт, сыртынан угуп отурат, бирок сен сүйлөгөн сөзүңө жооп кайтарат. А молдеке сен минтип атасың го, бирок мындай да, сен минтип атасың го, бирок мындай да деп ичинен жооп кайтарып атат да. Демек Аллахтын тагдырында да ошондой болбош керек дейт. Ичиңен жооп кайтарба. Ишиң менен дагы, зохиран дагы, батинан дагы Алла Таала кабыл алышыбыз керек. Чыны мусулман ошол. Өз толугу менен жараткан Аллах Таалага тапшырган адамбы? Ошол деңгээлге өзүбүздү жеткиришибиз керек. Мисалы үчүн бизнесте деле бир магазин болсо, ага канбай экинчи магазин ачып атпайсыңбы? Туурабы? Бул динде жүрө бербеш керек, алдыга умтулушубуз керек. 5 намаз тургуздуң, 5 убакыт намаз окуп атасың. Алхамдулилlah. Эми алдыга жылдыр. Намазыңа жан бер, намазыңда жандуу намазга өткүзгөнгө аракет кыл. Жөн эле адат болуп калбасын. Кээ бир учурда адат болуп калып атат. Мейли фарзыңдан кутулуп атасың, бирок намаз Аллахтын астында толук карасаң, ар бир намаз окуган сайын Аллахтын астында кадырың көтөрүлүп турат. А эгерде чалабыл окусаң, анда кадырың көтөрүлбөйт. Даражаң да көтөрүлбөйт. Кайра тетинче окуган намазыңдан тутула бересиң. Кыяматта баягы тытылган кийимдин кейпинде кылып туруп бетиңе намаз. Пайгамбар алейхиссалам ошентип хадисте айткан. Ошондуктан иншалла Кудай
bir татыктуу кул болуп өтүүнү Кудай Таала баарыбызга насип кылсын. Кудайдын кандай бешенебизге тагдыр болсо, Кудайдан кандай убадалар болсо, ошол убадаларга шүгүр кылайлы дагы. Ичибизден ага нааразы болуп жана нерсени айттыгы, бул жөн да биздин кыз келиндер антип келип туруп, пластик сатып, анан мурдун чоңойткону, түздөткөнү, эриндерин борсойткону, бунун бардыгы жараткан Аллах Тааланын тагдырына нааразы болуп, Кудайдын тагдырына бир нааразычылыкты билдирет. Бул күнөө болуп эсептелет. Ошондуктан кыздарыбызга, келиндерибизге, бир туугандарыбызга ушул нерсени айта жүрөлү. Субхан роббика роббил иззати ва саламун алал мурсалин, алхамдулиллахи роббил алемин.